Biz Ош областық мамлекеттік тил бойынша жаштар форумының қатысушылары жаштар арасында жалпы эле коомчулукка мамлекеттик тилди мындан ары өнүктүрүү жана аны күндөлүк турмушта колдонуу боюнча мамлекеттик мекеме ишканаларда, коомдук уюмдарда областтын аймагына иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөрүүгө көмөктөшүү максатында төмөндөөгөлөргө милдеттендик. Кыргыз Республикасынын 2020 жылга чейинки жаштар саясаты концепциясын сунуш кылынган долбооруна мамлекеттик тилге байланышкан сунуштарды кошуу жана жоболорун колдоо. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы тарабынан түзүлгөн жаштар комиссиясынын Ош областтык бөлүмүнүн иш планын иштеп чыгуу. 2009 жылы мамлекеттик тил мыйзамынын 20 жылдыгына байланыштуу иш-чараларды жогорку деңгээлде уюштуруу жана өткөрүү. Жаштарды ата журтту сүйүүгө жана улуттук улуу көрөңгүлөрдү урпактарга жеткирүүдө үлгү болууга чакыруу. Мамлекеттик тил боюнча түзүлгөн жаштар комиссиясынын жобосун облустун аймактарына кеңири жайылтууга жана иш жүзүн ашырууга кыргыз тилинин буйрмандарын, жаштарын тартуу. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын жүргүзгөн иш-аракеттерин колдоо менен биз жаштар комиссиясынын төмөнкү негизги милдеттерин чечебиз жана аткарабыз. Мамлекеттик тилдин өнүгүшүндө мамлекеттик бийликтин саясатын жетекчиликке алуу жана турмушка ашыруу. Мамлекеттик тилдин бардык мекеме уюмдарда көчөлөрдөгү көрнөк жарнактарды өкүм сүрүшүн чечүүгө жетишүү. Жогорку жана атайын орто окуу жайларда жалпы билим берүүчү орто мектептерде мамлекеттик тилдин сапаттуу окутулушун камсыз кылууга жетишүү. Өндүрүштүн бардык тармактарында иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө көмөктөшүү. Менчигинин түрүнө карабастан телекөрсөтүүлөрдө жана радио уктурууларда басма сөздүү мамлекеттик тилдин өнүгүү маселелерине байланыштуу кыргыз маданияты, тарыхы жана кыргыз тили жана адабияты жөнүндөгү рубрикаларды көрсөтүүлөрдү уюштуруу. Жалпыга жергиликтүү окуу методикалык куралдар, тармактык терминологиялык сөздүктөр менен камсыз кылуу. Областтын аймагына административдик аймактык түзүлүштөрдүн, калктуу конуштардын, жер суулардын аталыштарынын жазылышын кыргыз тилинин жана жаңы орфографиясына ылайык келтирүү. Кыргыз тилинин жаңы орфографиясын жерлерде окутуу жана үйрөтүү боюнча семинарларды уюштуруу. Ош областын мамлекеттик тил боюнча жаштар форумунун катышуучулары өткөрүлгөн форумду оң баалайт жана өлкөнүн бардык жаштарын мамлекеттик коомдук жаштар уюмдарын ушул резолюциянын негизги жоболорун бөлүшүүгө, жүзөгө ашырууга чакырат. 2009 жылдын 18 февралы Ош областынын мамлекеттик тил боюнча жаштар форумунун катышуучулары. Белгилүү саясатчы Черчиллдин айтышынча, ишти туура пландоо анын жарымын аткарганга тете. Мындай болсо, мамлекеттик тилдин эртеңи үчүн уюштурулган форумдун максаты эртеңки эне тилдин эп күндүү ийгилигине көмөк болсун.